Assalamu alaikum, Kırgız elim, kandayсыңар? Тынсыңарбы? Бүгүнкү темабыз туугандар. Бүгүнкү темабыз. Бүгүнкү мыйзамсыз бийликтин шоусу, сценариясы боюнча болмокчу. Эми ушу дешевый пиар менен ушундай сценарий менен камап элге көрсөтүп кайта кой бергенде не кереги бар дейм да. Лучше туугандар мындай кылыш керек. Камай турган болсо туугандар. Действительно камай тур. Сценариясы жок. Бир ай камап, кайтанан кой берип. Андай сценарияны кече 2 ай эле мурун өткөдүк беле. Ошо эле баягы Камчы Колбаевди камап туруп, шоо кылып, бир торговый центрден, бизнес центрден алып чыгышып, анан кийин бир ай камап, анан бир айдан кийин үй камагына чыгарып коюп. Аз келгенде район миллионду соттоп 260 миң штраф берип, 260 миң по-моему, да? Анан кайтанан бир ай камалып, анан кайта кой берген. Бул шоу дешевый пиарда, дешевый мындай реклама болуп калды да туугандар. Ачык бетке ачык керек. Бабанов тап келди, камады. Эми сурак калууда. Бабанов кечегинде эле 100 миллион сом төккөн. Эми бул деле ошондой болот, ошондой эле баягы. Тергөө иши жүрүп атат. Тергөө иши жүргөндөн сотко берилет, соттон кийин анан кийин сотто актап чыгып коет. Бул дешевый пиарда туугандар. Мына иштейм деген адам иштеш керек мына. Келгенине уже президент мыйзамсыз болсо дагы милдетине киришкенине туугандар 124 күн болуптур туугандар. 124 күндө эмне результат көрсөттү? Бир да результат көрсөткөн жок туугандар. Жок, только аркага кетип атабыз туугандар. Бул кишини мен айтып кеткенмин. Бул кишинин колунан келбейт. Себеби бул даяр эмес болчу. Бул киши бир ошо эле бир спорт школага эле бир ошол жерге бир мугалим болуп эле иштегени жакшы экен өзүчө. Бул кишинин даярдыгы жок болчу, сабаттыгы жок, мисалы, сабаттуу эмес, билими жок. Анан келип туруп баягы качырдап келип алып эле тулпар кылабыз деп атасыңар да. Качыр никогда тулпар болбойт, ошону билип койгула. Бул жөнөкөй эле бир фигура туугандар. Мына Соке кетти, Саке келди. Ошол эле туугандар. Айырма жок. Ошо 5-октябрда элдин жеңишин кайта урдап алышты. Ошол эле туугандар. Соке ошо кандай Соке мурда кандай башкарып атса, ошентип эле башкарып келип атат туугандар. Бирок көшөгөнүн аркасында ачык бетке ачык. Эмне үчүн буга экс макамын берди? Эмне үчүн Асылбек енисин, Асылбек Жээнбековду камабай атат? Эмне үчүн Райым миллионду камалбай атат? Себеби булар ошол багы биз бир 5-6 куча народ ошо Кыргызстанды башкарып аткандар ошолор турат ошо боюнча туугандар. Биз кыргыз эли алданып жүрөбүз, сүйүнүп жүрөбүз, ушул келди, ушул бир нерсе кылып. Колунан коко тыйына келбейт, иштекке да кыла албайт. Ошон үчүн мен кыргыз элим калып кетсем, качан акылыбызга киребиз туугандар. Качан анализ чыгарабыз өзүбүз. Мына туугандар, чыныгы патриот жигиттерибиз, жөнөкөй жарандарыбыз жүрөт туугандар. Көбү мына сырт жакта жүрөт. Мына Россия, Америка, Кореяда жүрөт көптөрү туугандар, акылдуулар. Мына ушуга окшогон билимсиздер келип алып, мына өкөтөң билимсиз, Соке да билимсиз, мына Саке да билимсиз. Өкөнүн айырмасы жок. Кичине может Соке кичине Сакеден кичине бийирак тураттыр. Бирок айырмасы жок туугандар. Себеби булардын деңгээли дагы тажрыйбасы да эчтекеси жок. Булардын командасы да жок, нормально иштей турганча. Ошон үчүн мен кыргыз элин чакырып кетет элем. Ушундай билимсиздерди алып келип алып, өзүбүздү кыйнаган жан экенбиз туугандар. Бизде таза инсандар бар болчу, тажрыйбалуу инсандар бар болчу, коррупцияга аралашпаган инсандар болчу. Эмне биздин Кыргызстанда түрмөдө отурбай, президент мына түрмөдө, мына азыркы мыйзамсыз президент түрмөдө отурганда, турабы? Ошо түрмөсүз мына таза сыртта жүргөн таза инсандарыбыз жок беле? Ошолорду шайласак болот болчу да, турабы? Шайласак болот болчу. Эмне үчүн биз ушинтип эле алданып жүрө беребиз? Качанга чейин алдайт? Мына шоусу менен дагы алдап атат. Буга эч ким ишенбейт, мен билбейм, бу шоусуна уже 2-3 ай мурун эле айттым. Булар жөнөкөй эле шоу, элди эптеп эле манипуляция кылып эле алдамай. Башка эчтеке айырма жок туугандар. 100 жыл берсек деле 200 жолу конституцияны өзгөртпөсөк деле ошо эле. Айырма жок туугандар. Мен сиздерге айтып кетейин. Тазаланыш керек, иллюстрация болуш керек туугандар. Мына 30 жылдан бери эле 31-жыл ушу мына Садыр Жапаров, мыйзамсыз президент. Мына 31-жылга кеттик мына. Ачык эле айтайынчы. Баягы мода болуп калбады эле 30 жылдан бери. Мына 31-жыл эле ошол тууган. Жылыш жок. Буларга только ушу внутренний саясат менен ошо акча кылмай,
бирөөнүн тууганын коймой, бийликке бирөө досун коймой, бирөөнүн куда сөөгүн коймой, ушулар менен эле айрылайык туугандар. Ошол эле. Кыргыз эли кыйналып жүргөн, кыйналып жашай беребиз туугандар. Бизге окшогон мигранттар сыртта жүрөбүз, дагы 30 жыл жүрөбүз дагы Кудай кааласа. Ушинтип ушу деңгээлде кете берсек, дагы 40 жыл, дагы 100 жыл жүрөбүз мына сыртта ушу Москвадагы, Америкадагы, башка мамлекеттерде дагы 30 жыл, 50 жыл, 100 жыл жүрөбүз. Булдай деңгээлде адамдар бизди туңгой каап түшүрүп, мына ушул деңгээлге түшүргөн ушу акмактар, ошо дөпарастар мына туугандар. Болду, все туугандар. Мен бул нерсенин дешевкасын мен мурда эле билет болчумун. Себеби мен келип атканда эле айткам, бул лидер эмес депчи. Мен лидерди мен сразу эле билем да, кандай адам лидер экенинчи. Көрүнүп турат, лидер эмес. Лидер болгондо мындай болбойт. Коркоктугун айтпа. Коенек деген себеби Баткендеги 36 жараныбыз бейгүнү өлүп кетти туугандар. Туурабы? Туугандар. Коенек туугандар, мына ачык эле айтам, коенек. Анан коргошууну ууну таап, ойлоп, дүйнө жүзүнө уят кылды. Мен билбейм бул туугандар. Короче, мындай. Туугандар, кыска нуска кылайын дагы, шоуңор өтпөйт. Мына азыркы мыйзамсыз бийликтин шоуңорду айтып коюн, сценарийңар өтпөйт. Эл ишенбейт. Ишенбегиле бул сценариясына. Саламатта карыңыздар, дагы эфирге кирем туугандар.